Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Nahmaduhu ve nusalli ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштайбыз. Биздин 6-чы чоң күнү бул ата-энеге ак болуу. Сөзүмдүн башында, бүгүнкү сабагыбыздын башында айтайын дегеним, бүтүн Кыргызстан боюнча ойлонтуп, кыжаалат кылып аткан бүгүнкү күндөгү таралып кеткен пандемия оорусунан баардык элибиз аман болуп, жакшы болуп, сакайып кетиштигин Алла Тааладан сураймын. Баардык мусулмандар, бүтүн элибиз ушул оорудан сакайып, жакшы күндөргө, жакшы сааттарга, жакшы мындай сабактарга кайра кайтып, жакшы күндөрдө жүз көрүштүктү Алла Тааладан суранат элем. Алла Тааланын сыноосуна кабылып, ооруканада жаткан баардык эже агайларыбызга, бир тууган досторубузга Алла Тааладан ден соолук сурап, ден соолугун кайра калыбына келтириштигин сурап кетебиз. Анда сабагыбызга кайта турган болсок, Алла Таала керемет Кур'ан-ы Каримде وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Taala özünün жалгыздыгына ибадат кылууга буйругандан кийин, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп, мына ошо ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах талап кылган аятка амал кылып, Алла Тааланын буйругандарын так аткаргандан кийин, кайтаргандарынан так тыйылгандан кийин, Алла Таала экинчи катарда өзүнүн жалгыздыгына ибадат кылгандан кийин экинчи орунда бир валидейни ихсана деп келет. Бул ата-энеге жакшылык кылууга буйруган. Алла Таала буйруган. Ата-энеге жакшылык кылууну Алла Таала буйруган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям балким бойго жеткен маалда, улгайып калган маалда, ата-энеси болгондо, балким айткан сөздөрүнөн дагы пейили менен көрсөтүп, ата-энеге кандай жакшылык кылыштыгын бизге мурас кылып калтырат эле. Тилекке каршы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям төрөлбөй туруп, атасы төрөлгөндөн кийин 7 жашында энеси дүйнөдөн каза болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын разылыгы атанын разылыгында, Алланын каары атанын каарында деди. Качан биз ата-энебиздин батасын алып, мына ушуларга татыктуу бала болгонубузда, ата-энеге татыктуу кыз, же мына ошол ата-энеге татыктуу келин, же болбосо татыктуу уул, жигит болгонубузда, ошондо Алла Тааланын ыраазылыгын таба алабыз. Ибн Аббас радиаллаху анху мечитте ушундай сабак кылат эле. Ибн Аббас деген бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын абасынын уулу. Мечитте сабак кылып отурган кезде бир жигит келип, Ибн Аббас, же болбосо о пайгамбарыбыздын абасынын баласы деди. Мен бир кызды жакшы көрүп, ага жуучу түштүм. Мени кабыл кылбай коюшту. Менден башкасы бар деле, аларды кабыл кылып, 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 Менден башкасы бар дел
ошол жигитке турмушка чыкты. Кызганганымдан бул кызды муунтуп өлтүрүп салдым. Мага тооба барбы деди. Тагыраак айтканда, Аллах Таала менин бул кылган күнөөмдү кечиреби деди. Бул жигит кылган күнөөсүнө Аллах Тааладан коркуп, мына ушул уламалар, аалымдар мага жол таап берер деп үмүт менен келдиле. Ибн Аббас айтты, ати энең тирүүбү деди. Энең тирүүбү дедиле. Жок. Апам кайтыш болуп кетти деди. Андай болсо, Аллах Тааладан кечирим сурап, ага тооба кыл. Жакшылык иштерди, сооптуу иштерди көбүрөөк аткар деди. Ар жакта турган Ибн Аббастын шакирти келип, Устаз, сиз бул кишиден ата-энең тирүүбү деп сурадыңыз. Не себептен деди. Ибн Аббас, Аллага касам ичип айтам. Аллага касам ичип айтам. Ата-энеге жакшылык кылгандан артыгыраак сооптуу иш жок деди. Ата-энеге жакшылык кылуудан артыгыраак сооптуу иш жок деди. Амр бин Мурра Джухани, Аллах Тааладан разы болсун, bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip, o Allah'ın elçisi, eğer men 5 mal namazды öz vagында okusam, oruza karmasam, zeket bersem, acılık kılsam, mağayım ne olur dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim alardı kılgan bolso, peygamberler menen, çınçılдар menen, şehitler menen birge bolot. Eğer ata-enesine ak bolbosa dedi. Bizdin namazımız dağı, bergen zeketimiz dağı, atkarıp gelgen kıyınçılık menen atkargan acılığımız dağı, gelip durup ata-enemiz bir iş aytsa, of uşunu beker ayttınız, kılıverem bu şunu aytkanыңызды, sizin aytkanыңызды kayra kılıver, bizem ne degen torsuldagan oroy bir mamlebиз menen bizdin bergen zeketimiz uçup ketet soğuğu. Acılıktın soğuğu jok olup ketet. Karmagan 30 gün aç kalan, oroza karmagan orozobуздун soğuğu uçup ketet. Antkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul jigitke aytып otat. Egerde ata-enesine ak bolbosa, alarga tuura emes mamilesi жасаса, алардын каргышын келтирсе, alarga ters mamile kılıp gözünden jaş aktıra turgan bolsa, bular hiç kaçan şehitler menen, çınçıl peygamberler menen birge bolboyt dedi. Günde namaz okuyubuz, dara talabız. 30 gün жылына oroza karmayız. Küçüğüz jetse acılık alıp kelebиз. Koldan gelişince uşunun bарын ata-enege жакшылык кылуу менен алып бара турган болсок, günden günge bereke ösө берет. Keçe жөнөкөй bir balakay деп аталып аткан болсоңуз, бүгүн атаңыздын фамилиясы менен Паланчаевич, мырза, ага, агай деп аталып калдыңыз. Шейх деп аталып калдыңыз. Устаз деп аталып калдыңыз. Доктор деп, профессор деп аталып калдыңыз.
Bilesizби? Ушунун баары сиз үчүн күйгөн, сиз үчүн тытынган, жанынан күйгөн, сиз тоюшуңуз үчүн ач калган, сиз кийинишиңиз үчүн эскиге дагы макул болуп кийген ата-эненин дуасынан. Ата-эненин берекелүү кылган дуасынан ушул даражага жетип отурасыз. Болбосо кайдагы? Болбосо кайдан тоготмок сизди? Болбосо кайсы билим жукмак сиз үчүн? Ата-эненин дуасында. Алла Таалага дуа кылып кайрылса баласы үчүн эч кандай парда, эч кандай тосук жок, түздөн түз кабыл болот. Ошондуктан ата-энени ыраазы кылуу Алланы ыраазы кылыштык. Ата-эненин каарын келтирүү Алланын каарын келтирүү менен барабар. Абдуллах бин Амр, Аллах андан разы болсун, мынтип айтат. Бир бедуин келип, "О Алланын элчиси, чоң күнөөлөр кайсылар?" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллага ширк кылуу деди. Бедуин андан кийинчи деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кийин ата-энеге ак болуу деди. Бедуин андан кийинчи деп сураганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жалгандан касам ичүү, жалгандан ант ичүү деди. Бүгүн сиз тилекке каршы үй бүлөңүздөн ашынсаңыз, үйдөгү стройкаңыздан ашынсаңыз, анан кичине бирдеме ата-энеге көтөрүп барасыз. Ата-энеңизден бөлүнүп чыктыңыз да, секин бурулбастан машинаны айдаган боюнча үйгө айдап кетип атасыз. Бурулбастан. Үйгө алган 2 килограмм эттин бирөөсүн үйгө таштабастан секин өтүп кеттиңиз. Тойдон келатып, килеген жилигиңизден, этиңизден ооз тегизбестен, секин билдирбестен өтүп кеттиңиз. Билесизби? Бүгүн сиз телегейди тегиз кылгандан кийин баарын жакшы кылып туруп, анан ата-энеңиз үчүн кичине бирдеме сатып алып, үйгө апарып жегизип батасын аласыз. Бирок ата ошого дагы ыраазы. Эстеңизчи, сиз студент болуп жүргөн кезиңизде атаңыз көчөмө-көчө карыз сураган күндөрүн эстейсизби? Жок, эстей албайсыз. Мал багып, сатып, ошол сиздин окушуңуз үчүн, окууга керектүү каражаттардын бардыгын алып бериштик үчүн, квартираңызды төлөштүк үчүн, контрагыңызды бериштик үчүн, досторунан кем калбастан кийинтиштик үчүн ата-эне канча талыкпай иштегенин билесизби? Кимдин барып эшигин каккылап жалдырап турган күндөрүн элестетиңизчи? Баары сизди адам сабына, киши сабына кошулуштугуңуздук үчүн ар кандай күнгө дагы ыраазы болгон эле. Сиздин рахат окуштугуңуз үчүн канча чарчаган эле? Бирок шаарга барып кыйраттыңызбы? Жок, кыйраткан жоксуз. Окууну дагы жакшы эптей алган жоксуз.
Канча жол кырсыгына учурадыңыз? Жаныңызда ким турат эле? Атаңыз. Канча адамдар менен урушуп калдыңыз? Жаныңызда ким турат эле? Атаңыз. Адамдар менен талашып, тартышып, банкротко учурайын деген кезиңизде жаныңызда ким турат эле? Тик турган атаңыз эле. Эмнеңиз болсо дагы, көзүңүздөн жашыңызды арчыган, жыгылган жериңизден көтөрүп тургузган атаңыз эмес беле? Мына ошол ата бүгүн алдан тайып, күчүнөн тайып, жакшы кадам таштап таштай албай жүргөндө, сиздин бүгүн ишиңиз жүрүшүп, соодаңыз барып, бизнесиңиз жүрүшүп алдыга кетип атса, бир күн убактыңызды ажыратып, ата-энеңиз менен чогуу, бир дасторкондо күлүп, жайнап, жадырап отурган күнүңүздү эстеңчи, бир күн толук, жакшы маанай менен өзүңүздүн ички проблемаңызды айтпастан отурган күнүңүздү эстеңизчи. Билесизби, бүгүн сиздин берип аткандарыңыз ошол мурунку карыздар. Мурунку ата-энеңиздин сизге берип атканы. Бирок бүгүн сиздин бергениңиз менен ата-энени бага албайсыз. Аны карай албайсыз. Колуңуздан келбейт. Бүгүн сиз алардын жанына барып, өзүңүздүн карьераңызда кетип аткан сөздөрүңүздү сүйлөйсүз. Алардын не иши бар? Алардын өзүнүн бүгүнкү турмуш тиричилигине жараша сөздү сүйлөш керек. Сиздин саясатыңыздын, жүргүзүп аткан саясатыңызды аларга барып айтып не кыласыз? Ата-энеге кандай мамиле кылсак, баладан ошондой мамилени күтө бериш керек. Бул дайыма мындай. Жер жүзүндөгү сүннөт ушундай. Мамиле ушундай. Убагында атасы алдан күчтөн тайып, эмне кыларын билбестен отуруп калганда, сиздин алган аялыңыз ошол аксакалды отургузуп койбош керек. Ошол аксакалды тилдеп, жаман сөздөр менен анын мындай алсыздыктан кыла албай аткан иштерин аялыңыз сизге арызданып келсе, ошого болушуп атаңызды көчөгө чыгарып койбоң. Вакыт сааты келет. Сизди колуңуздан жетелеп көчөгө чыгарып кое турган бала келет аркасынан. Сиздин аркаңыздан бала келет ошондой. Ошондуктан, урматтуу эр тууганым, Аллах субхана таала өзүнө ибадат кылгандан кийин эле экинчи орунда ата-энеге жакшылык кылууга буйруган болсо, Алла Тааланын астында ширктен кийинки экинчи чоң күнөө бул ата-энеге ак болуу. Ата-энебиз бар. Бүгүн сыйлайлы. Бүгүн урматтап калайлы. Бүгүн гүл алып берип, анын энеңиздин көңүлүн көтөрүп, убагында сизди карап жүрүп атаңыз гүл алып бербеген болушу мүмкүн. Сиздин түнүңүз түндөй болуп уктасын деп, күнүңүз күндөй болсун деп, жадырап жүрсүн деп, мээнет кылып, пешене тер кылып, сизди ойлоп атаңыз жакшы кийинтире албаган болушу да мүмкүн. Бүгүн сиз тапкан учуруңузда, колуңузда бар жакшылык алдыңызда, болору артыңызда болуп аткан күндө ата-энеңиздин көңүлүн көтөрүп, эс алдырып, ооруканаларга жаткырып, лечение кылдырып,
көңүлүн көтөрүп, гүл алып берип, кышкысын кыштай, жайкысын жайдай кийиндирип, батасын алып калың. Бул эң чоң ийгилик, бул эң чоң сиздин жетишкендигиңиз деп ойлойм, бир тууганым. Булардан артык бир да байлык жок. Булар кеткенден кийин үйдө береке дагы болбойт. Булар көзү өткөндөн кийин балдардын ынтымагы дагы чачырайт. Балдардын, бир туугандардын, кыздардын ынтымагын бекемдеп турган ушул ата-энелер. Анализдеп көрүңүз. Ата-эне кайтыш болгондон кийин 4 күндөн келип аткан, 2 айда, 2 жумада, 1 айда бир келип аткан кыздар 1 жылда 1 же 2 жолу келет келсе. Болбосо тойдо келет. Ким араны бир ынтымактап, жакшылыкка чакырып, бир туугандар менен кошуп турган ким эле? Ата-эне эмес беле? Сиз кичинекей болуп үйдө калсаңыз, агаларыңыз күндө-күн алыс келет эле үйгө. Көз өткөндөн кийин канчада бир келип атат, анализдеңизчи кичине. Канчада бир чогулуп атасыз, анализдеп көрүңүз. Бу бириктирип турган ата-эне болот, урматтуу бир тууганым. Мейли иштеңиз, канча иш кылыңыз, сапарда жүрүңүз. Бирок ушул колуңузда турган кичинекей телефондон улам сурап туруң. Улам апа кандайсыз? Ата кантип атасыз? Жакшы жүрөсүзбү? Деп көңүлүн көтөрүп, колунан келсе, ошол машина миндирип, колдон келсе, үйлөрүн бир сире ремонттоп берип, колдон келсе, бүт жууна турган, тазара турган бүт шарттарды жакшыртып берели, урматтуу бир тууганым. Кегиле достор, кегиле агайынелер, ушул ата-энелерге жакшылык кылайлы, мамлекетибиз оңолсун. Ата-энеге жакшылык кылып дуасын алайлы, оорулуулар сакайсын. Ата-энеге жакшылык кылып дуасын алайлы, бүтүн жаштар оңолсун. Ата-энеге жакшылык кылып дуасын алайлы, ажырашкандар жарашсын. Ата-энеге жакшылык кылып дуасын алайлы, кыздарыбыз бактылуу болсун. Ата-энеге жакшылык кылып дуасын алайлы, үй бүлөлүк ынтымак, биримдик сакталсын. Ата-энеге ак болуудан сактап, булардын ак батасын алууга татыктуу инсандардан кылган болсун бизди. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.